Билгениңерди кылып алгыла да шымыңарды башыңарга кийип алгыла. Чыңгыз Азаматович, комитеттин корутундусун киргизип аткан кезде жогорку кеңешке Адахан Мадумаровдун өзгөчө пикири деп ошол корутунду комитеттин корутундусунда калышын каалайм мен. Кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин ар бир учурда мен кагазды көтөрүп көрсөтүшүм керек. Мына азыр жаштар чыкты го азыр. Кезинде айтып аткан маселени билишпейт дагы тарыхты. Кезинде неге айтпадыңыз? Кайда жүрдүңүз эле? Дегендер чыкты азыр. Мына ошондо ушул кагаз менин жанымда болушу керек. Комитеттин корутунду сөзүндө Мадумаровдун чечкиндүү каршы экендигин баса белгилеп коюшуңузду суранам. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Рахмат. Уруксатпы процедурный? Процедурный. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз негедир акыркы убактарда жалпыбызды өзүңүз каалагандай эле айтып деп таарынычыңызды, ички күйүтүңүздү бизден чыгара турган болуп алдыңыз да, кол көтөрүп бересиңер, кабинет боюнча кирип чыкты, байлап алдыңар деп. Эми кыргызда жакшы сөз бар, сыйга сый, сыраяка бал дейт. Биз сизди ушунча сыйлап, урматтап келип атабыз. Сиз да сыйга тең болуңуз да. Ким биздин колубузду кайрыйт, ким бизди байлап алат. Эч ким байлабайт, эч ким кайрыбайт. Ага биз жол бербейбиз. Бул жерде ар бир депутаттын өзүнүн пикири, ою бар, Адахан Кимсанбаев. Сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Жалпы Нурланбек Тургунбекович, процедурный. Мен Адахан Кимсанбаевич, бул жерде сиз өзүңүздүн добушуңузга жооп бериңиз, өзүңүздүн пикириңизге жооп бериңиз. Жалпы депутаттарды сиз айтып атасыз, кол көтөрүп бересиңер, баары колдоп бересиңер, кече каршы болду элек, бүгүн колдодуңар. Бул ар бир депутаттын өзүнүн иши. Сиз эмне кантип бизге мен пикиримди айтканга тийиз кыласыз? Кимсанбаевич, сиз пикириңизди айтыңыз, бирок бизди кошпой айтыңыз. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Бизге асылбай эле коюңуз. Benim söz yeğesin tavatmayın. Ben Şakik de aytkan yok. Ben Hasan Hüseyinov de aytkan yok. Ben deputatlar kolda beresine razı da otarım. Ben görüp otarım. Адахан Кимсанбаевич, бул жерде Шакиевден башка депутаттар да отурат бул жерде. Сиз депутаттарды айтып атасыз. Депутаттар Урматтуу кесиптештер, сабыр. Урматтуу кесиптештер, биз азыр келишимди карап атабыз. Бири-бирине мындай бир аз сый урмат көрсөтөлү. Эми Адахан Кимсанбаевич. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, Нурланбек Тургунбек айтты, сыйга сый, сыраяка бал деп. Биз сизди жашыңызды карап сыйлап жатабыз, көп сөз айтпай. Биз тарапка көптөгөн сын пикирлер айтып жатасыз. Биз эч кимдин ээрчимеси эмеспиз. Өзүбүздүн пикирибиз, өзүбүздүн оюбуз бар. Ар бир маселеге. Өткөндө бул маселеге биз Арис үчүн каршы болгонбуз. Проектти колдогонбуз. Азыр сураштырып келсек, өзүңүз угуп жатасыз, Аристен башка эч ким калбайт деген үчүн колдоп жатабыз. Андан тышкары айтып атасыз, жообун аласың деп мен коллегамга эч кандай жооп албайт, биздин айткан сөздөргө эч кандай комментарий бербейсиз. Берсеңиз өзүңүзгө тиешелүү сөздөрдү угасыз. Мындан кийин токтотуңуз бизге акыл үйрөткөндү. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Дагы айтсаңыз угасыз. Мен айта турган сөздөрүм бар эле, уруксат берсеңер, ошо сөздөрүмдү айтып алсам. Өзүңөргө маалым болгондой, бүткүл Кыргызстан элине белгилүү болгондой, өткөнкү биздин отурумубуз, өткөн комитеттин жыйыны пикир келиштештен келип чыккан талаш тартыш ар кандай соц тармактарга таркалып, ал жерде ар кандай элдерде пикирлер жаратты. Тактап айтсам, Бакасов Улан кагаздан карап окуп, Адахан Кимсанбаевди урушту деп. Ороз айында өзүм Кудай деген жигитмин. Кудайды ортого коюп айтып атам, эч кандай кагаз караган жерим жок. Буга эң биринчи Кудай таалам күбө, Алла таалам күбө, экинчи ушу жанында отурган депутаттар күбө. Депутаттар туура айтамбы? Кагаз карап окудумбу? Карасаңыздар, кагаз астыбызда күн тартиби. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, эмне себептен биз талашып тартыштык? Айтып отко, эгер жамандык көрсөң, колуң менен токтот. Колуң менен токтото албасаң, тилиң менен токтот. Тилиң менен токтото албасаң, жүрөгүң менен жаман көрүп кой деп. Жүрөгүң менен жаман көрүп коюш бул имандын төмөнкү даражасы деп. Туура айтамбы, Нуржигит Кадырбекович?
ушундай насаат бар. Мындай, мен жамандык көрдүм, колум менен токтото албадым. Биз маданияттуубуз. Тил менен токтоттум. Коомго биз жакшылык кылыш керек, пайдабызды тийишибиз керек. Жакшылык кыла албасак дагы жамандык кылбаш керек. Пайдабызды тийисе албасак дагы зыяныбызды тийиспеш керек. Ушул жерде шайланып келген 90 депутаттын 89 депутаты бардыгыбыз аз да болсо өзүбүздүн мекенибизге, Кыргызстаныбызга, шайлоочуларыбызга, округтарыбызга кызмат кылалы деп чуркап жүрөбүз. Бир гана Адахан Кимсанбаевден көрдүм андай кылбаганын. Эмнеге айтып берейин? Ушунга чейин мен Адахан Кимсанбаевди тааныч эмесмин. Жогорку кеңешке келгичекте. Жогорку кеңеште келгенде таандым. Мен ойлочумун Адахан Кимсанбаевди аз бүтүрүп алайын сөзүмдү. Калыс адам, патриот адам деп бирөө андай көрүп алган жокмун. Калыстыгын көрүп алган жокмун. Эгер калыс болсоңуз Адахан Кимсанбаевич өткөндө сиздин тарапташтар кагаздан оку дегенде айтпайт белеңиз, окуган жок кагаздан деп. Айта алган жоксуз сиз. Калыстыгыңыз бияктан көргөн жокмун. Экинчи маселе, баарыбыздын колубуздан келет. Бийликти сындаш, элди сындаш, депутаттар сындаш. Бирок иш кылган башка. Канча деген Кыргызстаныбызга жакшылык келип атса, ошого бут тоскон кишиге кантип мен патриот деп айтам, кантип мен калыс сөзүмдү айта алам. Бул ошондой. Сөзүм акырында айтайын дегем, урматтуу кыргызстандыктар, анын ичинен урматтуу Адахан Кимсанбаевдин тарапташтары, колдоочулар. Сиздер өзүңүздөр байкасаңыздар, кандай мыйзамга каршы болуп жатасыңар. Адахан Кимсанбаевди колдоңуздар. Бирок ошо Адахан Кимсанбаев ошо Кыргызстандын жакшылыгына бут тоскон жокпу? Ошону байкасаңыздар деп айтып кетмекчимин. Сөзүмдүн акырында мен эч кандай кагаз карап окубайм. Өзүмдүн оюмду сүйлөгөнгө сүйлөй алам. Кээ бирлерди болуп чечен эмесмин. Бирок өзүмдүн мен позицияма туруктумун. Туруктуу позициям бар. Адахан Кимсанбаевич, сизге айтып кетерим. Өзүңүз айткансыз, эч кимге комментарий бербейбиз деп. Бирок комментарий бердиңиз. Мындай кийин бизге комментарий бергениңизди токтотуңуз. Жана акыл үйрөткөнгүздү токтотуңуз. Билесиз, мен сизди эмнеге сыйлап барымды айткам комитеттин отурушунда. Эми мындан кийин комментарий берсеңиз, бир нерсе айтсаңыз, ошону элге жарыялап берем, эмнеге сыйлабаганыңызды. Эл да сизди сыйлабай калат. Рахмат, чоң рахмат. Чыңгыз Азаматович, эгерде министрлерге караганда, өкмөткө караганда биздин кээ бир депутаттар жакшыраак маселени билген болсо, бул жака чыгарыңыз кийинкиде. Мен ошолордон сурайын да, ошолорго суроо берейин. Кийинкиде ошондой болсун. Бизде практикада ушундай болгон, парламентте ким кайсы мыйзамдын долбоорун коргоп жактаса, ал трибунада турган. Биз депутаттар ошого суроо берчүбүз. Мен Атажановго бермекмин ушул 5 канча суроолорумду. Эгер баарына жооп берген болсо, эки колумду көтөрүп, Азамат баракелди деп колдоп бермекмин. Бирок менин күмөнүм бар, бир суроого жооп береринде. Бул ушул. Экинчиден, мен бир да депутаттын атын атаган жокмун. Бирөөнүн да фамилиясын атаган жокмун. Бул жогорку кеңештин позициясын айтып атам. Үчүнчүдөн, шымыңарды чечип башыңарга кийип алгыла дегенде, өзүңөргө албагыла дагы, алып алсаңар, мүмкүн алардын бир туугандарысыңар, мен өкмөттүн тарабына айттым мен. Эгер өкмөткө айткан сөзгө тызылдап кетсеңер, жигиттер ордуңарды алмаштыргыла да трибунага чыккыла. Биз өкмөткө айткан мен туура сыйлык аласыңар, эгемендүүлүк келет, башка келет. Мага асылбай көпчүлүксүңөр, билгениңерге добуш берип өткөрө бергиле. Сенин атыңды да атабайм мен, фамилияңды да атабайм. Ты слишком много берешь. Менин атымды атап атасың. Мен сен барсыңбы, жоксуңбу, бул жерде мен көңүлгө да албайм. Жыйындан кийин эме баарыбыз калбайлыбы? Сүйлөшөлү чогуу. Жок, мен муну эки жигитке айтып атам. Мен силердин фамилияңарды өмүрүмдө атаган эмесмин. Мына экөөңөргө айтып атам. Мадумаров Адахан деп мени атап атасыңар, экөөңөр силер. Ким эрте кетет, аны Кудай билет. Кудай билет. Ошон үчүн мен силердин сыйыңарга муктаж эмесмин. Ошондуктан урматтуу коллегалар, мындай кылалы. Эгерде ким долбоорду мыкты тааныйм, билем деген болсо, трибунага чыксын кийинкисинде. Биз ошолордон сурап алалы. Эгер өкмөт жооп бере албаса, биздин коллегалар жооп берсин. Рахмат. Эме урматтуу кесиптештер, конструктив түрдө эме иштейли. Биз баарыбыз эч кандай шек сануу жок. Биз баарыбыз Кыргызстан үчүн күйүп эме иштейбиз. Ошон үчүн эч кандай мындай бири-бирине асылбай, жабышпай, сый урматтуу көрсөтүшүбүз керек.